Силер бизге кандай каршы мыйзамдарды жазсаңар, ошонун баары жок болду, жөргөмүштөр жеп салды, Аллах жок кылды, Аллах деген гана сөз калды дейт. Биз буларга кандай кыйынчылык жеткирген болсок, жардам бергендерге дал ошондой кыйынчылык жеткиребиз деди. Апалар катуу кыйналганда жегенге эч нерсеси жок, көздөрүнөн жаштар агып, жерге арыгандай оонап топурап жан аманатын тапшырышат эле да. Адам алейхиссалам бир малда туруп бир жакты карап ыйлайт, бир тарабын карап кайра жылмаят, кайра экинчи тарабын карап ыйлайт. Үчүнчүсү болсо сен жалган эле айтып жатасың. Сен менен сүйлөшкөнгө дагы татыксыз адамсың деди. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах Таала чексиз мактуулар болсун. Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын рахматы жана мээрими болсун. Аллах Таалага шүгүр, сиз менен бизге айлардын эң улуусу болгон Рамазан айга жакындаганга жана улуу айларда Аллахка жаккан амалдарды аткарып мешитке келип, Аллах субханаху ва тааланын дини тууралуу сөз кылып, жана укканга мүмкүнчүлүк берип жатат. Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Аллах Таалага канча шүгүр айтсак дагы аздык кылат. Эч качан биз Аллах Тааланын акысын берип шүгүр кыла албайбыз. Биздин өмүр бою кылган ибадат Аллах Тааланын бизге берген бир жакшылыгына дагы татыбайт. Эми биз шүгүр кылышыбыз керек. Шүгүр кылган пенделерин Аллах Таала жакшы көрөт. Шүгүр кылса, Аллах Таала ал пендесине жакшылыктарын дагы көбөйтүп берет. Мына улуу Ражап айында олтурабыз. Кимде ким Ражап айында эгин экпесе, Шаабанда аны сугарбаса, Рамазанда эмне алат дейт, эмнени чогултуп алат. Ошондуктан ушул улуу Рамазан айы келгенге чейин сиз менен биз руханий өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазалап, даярдап, алдын ала орозолорду кармап, Шаабан айында сиз менен биз колдон келишинче Рамазанга даярдыкты дагы көбүрөөк көрүшүбүз керек. Көптөн бери күткөн убакыттар келе жатат. Бүгүнкү сабакта Алла насип кылса ушул улуу айда, Ражап айда кандай улуу окуялар болгон, мына ошого токтоло кетсек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта өтө көп кыйынчылыктарды көргөн. Өтө көп кыйынчылыктарды көргөн да. Ашаддун наси балаан ал-анбия. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү хадисинде айтат: адамдардын ичинен эң эле көп кыйналган ким десе, эң эле көп кыйынчылыкты баштан өткөргөн пайгамбарлар экен да. Пайгамбарлар өтө көп кыйналган. Ар бир пайгамбар. Бир да пайгамбарды тосуп алышкан эмес, сиз пайгамбарсызбы? Ассаламу алейкум. Сиздин айтканыңызды аткаралы деп бир да кол тосуп алган эмес, жакшы маанайда. Бардыгы сен жалганчысың. Сен деген биздин арабызда эле жүрөт элең го. Кантип эле пайгамбар болуп калдың? Сен жинди болуп калгансың. Сага сыйкыр тийген. Сен деген адашкансың деген сыяктуу сөздөрдү айтат эле. Эми канча пайгамбарлар келген болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, эң акыркы биздин пайгамбарыбызга андан да көп кыйынчылыктар келген экен да. Берекелүү хадисинде айтат: мага канчалык кыйынчылыктар келген болсо, эч бир пайгамбарга андай кыйынчылык келген эмес дейт. Мени дейт, кандай адамдар коркутушкан болсо, эч бир пайгамбарды анчалык коркутушкан эмес, анчалык кысымга алган эмес дейт. Эмне үчүн пайгамбар алейхиссалам көп кыйналган? Кичинесинен баштап пайгамбар болгонго чейин эле кыйынчылыктарды башынан өткөргөн да. Эмне үчүн? Себеби Аллах тараптан пайгамбарыбызга дин аманаты берилет эле. Бардык пайгамбарлардын мырзасы болот эле. Ошого даярдаган экен да. Пайгамбарыбызды Аллах Таала кичинесинен баштап өзүнө байлаган да. Атасы жок эле, көргөн дагы эмес. 6 жашында энесинен айрылды. 8 жашында чоң атасынан. Ошентип биринен артынан бир кыйынчылыктар келе берген пайгамбарыбызга. Пайгамбар болгонго чейин эле көп кыйынчылыктар келген.
пайгамбарлык берилди деген күндөн баштап өтө көп куугунтукка алынып, бир туугандары үйүнөн кубалап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өтө көп кысымдарды, өтө көп кыйынчылыктарды жеткиришкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен кыйналсам кыйналайын, бирок үммөтүм кыйналбасын. Мен дават кылам, мен элдерге Аллахтын динин жеткирем, бирок менин айланамдагыларга зыян жетпесин. Абу Бакырга, Умарга, Билалга, Хаббаб радиаллаху анхумдарга зыян жетпесин. Мен о элдерди үйүн такылдатып дават кылам. Бирок ыйман келтиргендерге кыйын болуп калат. Мени Абу Талиб коргоп жатат элдердин зыянынан. Аллах Таала элдердин зыян жеткирүүсүнөн Абу Талиб менен абасы менен пайгамбарыбызды сактап койгон. Пайгамбарыбыз көкүрөгүн тосуп, пайгамбарыбызга Абу Талиб көкүрөгүн тосуп турат эле. Мен тирүү кезимде эч ким Мухаммадка бир сөз айтпасын, бир кыйынчылык жеткирбесин деди Абу Талибчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жыл дин менетин кылган мусулмандарга, сахабаларга кыйынчылык жетпесин деп жашыруун түрдө Аркам бин Абу Аркам сахабанын үйүндө дин менетин кылган, үммөтүнө динди жеткирген, ыйык Аллах Тааланын аманатын жеткирген. 40-чы болуп Умар радиаллаху анху исламды кабыл алды. Ошол күндөн тартып Умар радиаллаху анху ачыктан ачык элдерге жарыя кылды: "Мен мусулманмын" депчи. Эми бүгүндөн баштап мусулмандарга зыян жеткирем дегендер болсо, анда мени менен сүйлөшсүн деген да. Мен аны менен сүйлөшөм деген. Ошол күндөн баштап 3 жылдан кийин кайра ачыктан ачык элдер намаз окуй баштады мешиттечи. Бир канча жыл убакыт өтпөй пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтиргенди жана пайгамбарыбыздын уруусун кошо Мекке шаарынан айдап, Коктуга эң талага айдап салды. Эң талага чыгарып салышты. Байкот кылып, биз мамиле кылбайбыз булар менен. Кыз бербейбиз, кыз албайбыз. Ким деген булар менен мамиле кылса, тамакташып жардам берсе, биз буларга кандай кыйынчылык жеткирген болсок, жардам бергендерге дал ошондой кыйынчылык жеткиребиз деди. Меккенин бүт бардык мушриктери, бардык дин душмандары пайгамбарыбызга каршы турду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам элестетиңиз, эки тоонун ортосунда Коктуда 3 жыл жашады да. Жегенге тамак жок эле. Чөптөрдү, тамырларды жулуп жешет эле. Кырып жалбырактарды эзип жешет эле. Өтө көп ары оор, ары кыйынчылыктуу күндөрдү өткөрүштү да. Пайгамбар алейхиссаламга ыйман келтирбесе дагы Абу Талиб жана туугандары жанында турушту. Жаш балдар ачка болгондуктан ыйлап өлүп калышат эле. Апалар катуу кыйналганда жегенге эч нерсеси жок, көздөрүнөн жаштар агып, жерге арыгандай оонап топурап жан аманатын тапшырышат эле да. Угулбасынчы бизге үндеп элдер тоонун аркы бетине өтүп алышат эле. Ошол 3 оор кыйынчылыктуу жыл болду да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах тараптан кабар келди. Жабраил алейхиссалам келип: "О Аллахтын элчиси, Меккенин мушриктер Кабанын ичине жазып коюшту го мыйзамдарды, конундарды, эрежелерди. Ошолордун бардыгын жүргөнмүштөр. Жеп Аллах деген жерди гана калтырды" дейт. Пайгамбар алейхиссалам Абу Талибке айтты. Абу Талиб пайгамбар алейхиссаламдын сөзүн укту дагы. Пайгамбарыбызга ишенет эле. Бирок кабыл кылгысы келбейт эле, дин менен жашагысы келбейт эле. Ишенет эле. Бирок пайгамбарыбыз менен чогуу жашаганга, кыйынчылыктарды чогуу баштан өткөргөнгө даяр эмес эле да. Меккенин башчыларын чакырды да айтты: "Силерге Алланын азабы келет. 3 күнгө чейин бизди Мекке шаарына киргизгиле. Байкотуңарды жойгула. Кабанын ичин карасаңар, силер бизге кандай каршы мыйзамдарды жазсаңар, ошонун баары жок болду. Жөргөмүштөр жеп салды. Аллах жок кылды. Аллах деген гана сөз калды" дейт. Алар кирип карашса, чындап эле Аллах деген сөздөн башка эч бир жазуу жок эле да. Жөргөмүштөр жеп салган эле. Кайрадан мусулмандар Мекке шаарына киришти. Алардын кубангандарын айтпа. Эми ошентип пайгамбар алейхиссалам кыйынчылыкты баштан өткөрүп, элдерге дин аманатын жеткирди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул дин менетин кылып жаткан учурда бут тоосулар өтө көп болгондо, пайгамбарыбыздын менетин, курбанчылыгын четке каккан, пайгамбарыбызга ачыктан ачык каршы чыккан адамдар көп болгон. Бирок пайгамбарыбыз сабыр кылды. Кыйынчылыктарды көтөрдү. Бир дагы адам менен талашкан жок, тартышкан жок.
Eç kimge жооп да берген жок. Аллага эле айтып берди ыйындагы, арманындагы. Я Алла, бул дин сеники, я Алла. Сен өзүң билесиң, я Алла. Я Алла, өзүң жетиштүү бол, өзүң динди сакта деп дуа кыла берди. Аллах Таала пайгамбар алейхисаламдын курбанчылыгынан менен бизге чейин динди жеткирди да. Көп кыйынчылыктарды көргөн. Пайгамбарыбыз көргөн бир да кыйынчылыкты биз көрө албайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жакшы ниетте Мекке шаары исламды кабыл албаганда, жок дегенде Таиф деген шаарга барайын, ошол жердеги адамдар динди кабыл алар деп, ошол жерге барды. 100 канча километр чакырым аралыкта басып барды пайгамбар алейхисалам. Берекелүү буттары жарылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Таиф шаарынын 3 падышасына чейин барды. Ар бирөөсүнүн үйүнүн эшигин такылдатып, жанагы башчыларды чакырды. Ушул адамдар мени түшүнүп калар, булар мага жардам берсе, дин Таиф шаарынан тарап калар деп пайгамбар жакшы үмүттө барган эле, бирок үмүтүн четке какты. Бирөөсү айтты, сен пайгамбар болсоң, анда сен даражаң бийик, экөөбүз сүйлөшө албайбыз деди. Экинчиси айтты, Мекке менен Мединада сенден башка адам жокпу? Эй, жетим деди. Үчүнчүсү болсо, сен жалган эле айтып жатасың. Сен менен сүйлөшкөнгө дагы татыксыз адамсың деди. Ошентип пайгамбар алейхисаламды 4 километрге чейин жаш балдарга жана акылы жок адамдарга таш менен урдуруп, ташпараң кылдырып, пайгамбарыбызды аёсуз жанышты да. Өтө көп кыйналды. Пайгамбар алейхисалам өзүн жоготуп койду. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Таиф шаарына барганга чейин эле кыйынчылыктарды көргөн эле. Пайгамбарыбыз Абу Толиптен айрылды. Өмүрлүк жары Хадижа апабыздан айрылды. Өтө көп кыйынчылыктарды көрүп, эми Таиф шаарына барып ошол жактан дин тарар деп барса, ал жактан да жакшы жооп болгон жок да. 10-чу пайгамбарлык жылы Таиф шаарынан келгенден кийин пайгамбарыбызды Аллах Таала сүйүнтүүнү каалады. Исро жана Мираж деген белекти пайгамбарыбызга тартуулады да. Исро жана Мираж деген эмне? Түндө саякат кылуу деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мекке шаарында Умму Хани радиаллаху анханын үйүндө эс алып уктап жаткан мезгилде Жабрейил алейхисалам, Микаил алейхисаламдар келишти. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам уктап жаткан учурда эшиктен эмес, балким адатка каршы үйдүн үстү ачылып, ошол жерден Жабрейил алейхисалам пайгамбарыбызды алып, денеси менен кошо Кааба Харам мечитинин жанына алып барды. Замзам суусунун жанында жатып, Аллахтын элчиси уктап калды. Ошол учурда пайгамбарыбыздын көкүрөгү жарылды. Көкүрөгүнүн жарылгандыгы, көкүрөк жарылып, бүт кандары тазаланып, шайтандын үлүштөрүнүн бардыгы алынып, пайгамбар алейхисаламды улуу алыс сапарларга даярдоо болчу. Асманга көтөрүлүш керек эле, улуу мейкиндикке көтөрүлүш керек эле. Пайгамбар алейхисаламды даярдап, көкүрөгүнүн бардыгы тең ошого даяр болду. Ошентип Бурак аттуу тез учар ат алынып келинди. Пайгамбар алейхисалам ага олтурайын десе олтургузбады да. Ойноду, олтургузбады, жакындатпады. Андан соң Жабрейил алейхисалам тааныштырды. Буракачы, бул бардык пайгамбарлардын имамы. Акыркы келгени менен бүткүл пайгамбарлардын амири болот. Мырзасы болот бул. Бул Мухаммад алейхисалам. Бул адам пайгамбар деди. Ошондон кийин жана башын ийкеди, ылдый болду. Пайгамбар алейхисалам Буракка олтуруп 1 айлык жол. Ошол 1 айлык жолго Харам мечитинен Акса мечитине чейин Иерусалимдеги ошол жерге чейин барды да. Эми Бурак канчалык тезикте учкандыгы туурасында китептерде айтылат. Бир эле кадамын койгондо көз жеткен жерге чейин учат экен да. Көз жеткен жерге чейин. Ар бир кадам ошончолук да. 1 айлык жолду заматта басып өттү да. Жолдо кетип бара жатса, бир кемпир чыкты дагы, "Эй, Мухаммед" деди. Жабрейил алейхисалам, "Укпа, токтобо буга" деди. Бир малда бир чал чыкты. "Эй, Мухаммед" дегенде пайгамбар алейхисаламга жооп бербе деди. Басып кете бер деди. Ошентип жолдон бир 3 нурдуу адамдар жолукту. Алар салам бергенде, булардын саламына жооп бериңиз деди. Пайгамбар алейхисалам жооп берди. Андан кийин дагы бир адамдарды көрдү. Алар жанагы эгин тигинде эгишет экен, ошол замат эгиндери бушат, кайра оруп алышат да. Таң алды Аллахтын элчиси. Дагы жүрө берди. Бир жерде адамдар беттерин тырмактары менен тытып жаткан экен. Алардын жанынан дагы өттү. Анан дагы ошентип алдыга өтүп бара жатып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам
дагы бир канча адамдарды көрдү. Баштары ташка коюлат. Экинчи таш менен чабылганда баштары чачырап кетет экен да. Кайрадан чогулуп калат экен баштарычы. Кайрадан башы жанчылат. Ошол абалды көрдү. Андан соң Аллахтын элчиси бул ким деп сурады. Биз көргөн адамдар кимдер дегенде, Жабраил периште аларды тааныштырып берди. Биринчиси бул дүйнө дейт. Анын жок болушуна, анын кыйрашына аз эле калды дейт. Сени азгырганга аракет кылды, бирок сен азгырылбадың дейт. Экинчиси ким десе, жанагы чал бул шайтан дейт. Анын дагы күнү бүтөт аз күнүнө дейт. А жанагы үч адам ким десе, алар пайгамбарлар экен, Ибрахим алейхиссалам, Иса, Муса алейхиссаламдар экен да. Сен алардын саламына жооп бердиң дейт. А жанагы эгин тигин кылып аткандар кимдер? Дара эле мөмөсү бышкан кимдер десе, булар сенин үммөтүңдөн Аллах жолуна чыккандар дейт. Мал жанын убактысын Алла жолуна иштетет, алардын кылган жакшылыктары 700дөн анан ниетине жараша көбөйтүп кете берет дейт да. Кеч эле жакшылык кылат, бирок соогу көп дейт буларчы. Беттерин аймагандарчы десе, беттерин аймагандар булар биринин артынан бири сүйлөгөн сенин үммөтүң дейт. Ушактаган, сөз ташыган, бирөөнүн аброюн түшүрүүгө аракет кылган, жала жапкан сенин үммөтүңдөгү адамдар дейт. А жана башы жанчылган, чачыраган кимдер десе, бул сиздин эле үммөтүңүз. Намазга кош көңүл мамиле кылган дейт. Ал учурда намаз парз боло эле. 2 рекет намаз парз болчу ал учурдачы. 5 маал намаз парз боло эле. Намазга кайдегер мамиле кылгандар, кээде окуса, кээде окубайт дейт. Ошентип буракты байлады. Акса мечитине Аллахтын элчиси кирсе, ал жакта Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, Ибрахим алейхиссаламдар барып калыптыр. Дагы бир адамдар келди. Азан айтты, коомат айтты, бирок имам жок. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз жетелеп туруп, сен имамдыкка чык деди. 2 рекет намаз окутту. Булар кимдер десе, булар пайгамбарлар дейт. Сен ушулардын бардыгына имамсың дейт. Адам атабыз эң биринчи жаралай электе топурак менен суунун ортосунда баткак болуп турган учурда пайгамбарыбызга пайгамбарлык берилген да. Эң акыркысы келсе да, бирок биринчи болуп пайгамбарлык берилген. Сиз ушулардын бардыгынын имамысыз дейт. Андан соң мечиттин эшигинен чыкса, ушундай нурду тепкичтер турат. Эки четинде периштелер бар экен да. Мына ошол тепкичтен өйдө карай жөнөшөт. Биринчи кабат асмандын эшигине барып такылдатат. Периштелер, бул ким десе, мен Жабраил алейхиссалам. Жаныңыздагы ким? Бул Мухаммад пайгамбар. Анан эшиктер ачылат. Кош келиңиздер деп анан пайгамбар алейхиссаламды киргизишет. Бир адам жүргөн экен ошол жерде. Ал Адам алейхиссалам болчу. Анан учурашып, бул сиздин атаңыз эң биринчи адам болот дейт. Эң биринчи пайгамбар болот. Анан пайгамбар алейхиссаламды көрүп, эң жакшы перзент, эң жакшы пайгамбар деп ыраазы болот. Адам алейхиссалам бир маалда туруп, бир жакты карап, ыйлайт, бир тарабын карап, кайра жылмаят, кайра экинчи тарабын карап ыйлайт. Эмне үчүн мындай кылды деп Жабраил алейхиссаламдан сураса, бул өзүнүн дейт, оң жагын караганда бештик өзүнүн урпактарын көрөт дейт, сүйүнөт дейт. Алардын рахатын, жыгалчылыгын көрүп, экинчи тарабын караганда жана тозокко түшкөн Алланы тааныбагандарды көрүп, кыйналат, кыжалат болот дейт. Андан соң экинчи кабат асманга, ар бир кабат асманга көтөрүлгөндө периштелер тосуп алат. Киргизбейт алар. Качан Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбызды тааныштырганда, пайгамбарыбыз кошо киргизет. Иса алейхиссалам, Яхия алейхиссалам бар эле экинчи кабатта. Юсуф алейхиссалам 3-чү кабат асманда. Нурду, сулуу айтылат го. Күн нурун жоготкон анын сулуулугунан депчи. Идрис алейхиссалам 4-чү кабат асманда. Харун алейхиссалам 5-чи кабат асманда. Муса алейхиссалам 6-чы кабат асманда. Ибрахим алейхиссалам 7-чи кабат асманда. 7-чи кабат асманга барса, Байтул Маъмур деген жер бар. Ал жерде периштелер айланат. Периштелердин Каабасы күнүгө 70.000 периште айланат экен. Дагы бир жолу айланам дегенче кыямат болуп кетет деген да. Ушунчалык саны көп экен периштелердинчи. Андан соң Ибрахим алейхиссаламга жолукту. Ибрахим алейхиссалам, сиз качан кайтып барганда үммөтүңүзгө салам айтыңыз дейт. Салам айтып коюңуздар. Ва алейхиссалам. Ибрахим алейхиссаламга дагы салам болсун. Алланын рахматы болсун. Бизге салам дуа кылган. Үммөтүңүзгө салам айтыңыз, жана үммөтүңүзгө бейиш тууралуу тааныштырыңыз. Бейиштин жери өтө сонун. Бейиштин жери эгин тигинге өтө жакшы, абдан жакшы. Жакшы амал кылса эле бейиште жакшылыктар көбөйө берет дейт. Ошентип 7-чи кабаттан асмандан кийин
Сидратул Мунтаха деген жерге барады. Сидратул Мунтаха деген жерге барганда, ал жакта жарқыраған нурдуу заттарды, периштелерди көрөт ал жерденчи. Жабраил алейхисаламды өзүнүн келбети кандай болсо, ошол жерге барганда көрөт кандай экендигинчи. Чоң Жабраил алейхисаламчы. 7 кабат асман, 7 кабат жерден чоң. 600 канаты бар. Бир канаты аламды каптап калат да. Ошентип, ошол жерден бейишти дагы көрдү. Тозокту да көрдү. Кээ бирлер айтат го, ким көрүп келиптир бейиш тозокту депчи. Пайгамбарыбыз көрүп келген. Коркпой айта бериңиз. Пайгамбарыбыз көрүп келген. Баарын көргөн, азаптын түрүн көргөн, тозокту да көргөн. Аялдарыбы же эркектерби кимис көпчөөрүн да көргөн. Ошентип пайгамбар алейхисалам андан кийин Сарифул Ахлам деген жерге барат. Ал жерде тагдырлар жазылган. Бул жер бетинде эмне боло турган болсо, алар ошол жерде жазылган экен. Ошон үчүн көппөш керек экен. Ошон үчүн чөкпөш керек экен. Тагдырда жазылган ал сөзсүз болот экен туугандар. Буйрган болот экен алчы. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах тарапка жөнөдү. Жабраил алейхисалам бара албай турган жакка жөнөдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошентип Аллах Тааланы зиярат кылып, Аллах менен сүйлөшүп, ат-тахияту лиллахи, тил менен кылган бардык жакшылыктар, зикирлер, Курандар, мактоолор сен үчүн. Вас-салават деген дене менен кылынган намаз жана башка ибадаттар. Ват-тайибат, мал дүйнө менен кылынган садака, зекет жана башка ошолордун баардыгы я Аллахым сен үчүн деп Аллахка салам берди. Ассаламу алейка айюхан набию, эй сүйүктүү пайгамбарым, менин тынчтыгым болсун сага деди. Ва рахматуллахи ва баракатух, береке рахматым болсун деди. Пайгамбарыбыз ошол жердечи, ассаламу алейна, мага да, бизге да болсун. Ва ала ибадиллахи солихин, менин жакшы пенделериме да болсун деп бизди унуткан жок да ошол жердечи. Бизди унуткан жок Аллахтын элчиси ошондой жерге барганда дагычы. Андан соң 5 маал намазды белек берилди. 3 өзгөчө белек берилди. Сенин үммөтүң күнөөкөр болсо дагы ошолордун күнөөлөрү кечирилет деген кабарлар берилди. 5 маал намаз берилди. Алып сүйүнгөн абалда түштү. 6-чы кабат асманга келгенде Муса алейхисалам сенин үммөтүң окуй албайт дейт. Мен тажрыйбадан көргөм окуй албайт. 50 маал көп аларга дейт. Азайт дейт. Ошентип 9 жолу барып келгенде 5 маал намаз болот. Дагы бир жолу бар аз, дагы аз болсун дейт. Жок. 5тен кетип атат. Дагы кетип калса, биротоло алып койсом эмне кылам? Мен үммөтүмө эмне алып барам дейт. Кыжылат болду, бирок 5 эле намаз болуп калбады. 5 эле маал болуп калбады дегенде, Аллах Таала 5 маал намаз окуганды, эй Мухаммад алейхисалам, 50 маал намаз окугандай сооп берем деди. Ма юбаддалул каулу ладайя, менин сөзүм өзгөрбөйт, менин уадам эч качан аткарылбай калбайт дейт. Ошентип сүйүнүч белекти алып келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке шаарына келди. Баамдат намазынан кийин элдердин баары чогулган эле. Ушул улуу Аллахтын өкүмү болгон. Баарды өкүмдөр жерде болсо, асмандан алып келген. Эч бир пайгамбар барган эмес экен да Миражгачы. Эч бир пайгамбар көтөрүлгөн эмес. Пайгамбарыбыз денеси менен, өз руху менен көтөрүлгөн да. Эч бир пайгамбарга мындай берилген эмес. Эмне үчүн десе, бүткүл пайгамбардын кыйынчылыктарын пайгамбарыбыз жашоосунан өткөргөн экен да. Бүт пайгамбарга келген кыйынчылыктар пайгамбарыбызга келген. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзгөчө белек болду. Андан соң пайгамбарыбыз баамдат намазынан кийин элдерге айтты. Ушул улуу сапарды айтты. Кандай сапар болгонун, кандай көтөрүлгөнүн, эмнелер болгондугун бардыгын айтты. Бейиш тозокту көргөндүгүн. Ошол учурда ыйман келтиргендерге ыйман келтирди. Бирок бир канчасы жүрөгүнөн шектенип, анан Абу Бакыр сахабага барышты. Пайгамбардын досуна барышты. Анан айтышты: "Эй Абу Бакыр, бир адам замат эле, көз ачып жумганча эле, төшөгү муздаганча эле, жанагы эшигинин илгичи токтогончо эле, тез эле учурда бир адам бир айлык жолго Акса мечитине барса, анан 7 кабат асманга көтөрүлсө, бейиш тозокту көрсө, ушундай нерседин баардыгы болуш мүмкүнбү дегенде, жок деди. Абу Бакыр сахаба болбойт андай деди. Анан элдер айтышты: "Мына ушул жерден момент, мына пайгамбарыбызды Абу Бакырдан ажыратабыз. Абу Бакыр досын ушул жерден ажыратабыз" деди. Ыйман келтирген пайгамбарыбызга ушул жерден биз муну динден чыгарабыз деди. Абу Бакыр сахабага суроо беришти: "Сенин досуң Мухаммад ушул сөздөрдү айтып жатат" дегенде, Абу Бакыр сахаба радиаллаху анху: "Мухаммад алейхисаламбы? Менин досумбу?" Анда чын деди андачы. Сыддык деген наамга конду. Чынчыл деген. Чынчыл деген сүйлөсө эле чын сүйлөп койбойт. Чынчыл дегени тастыктайт, шек күмөнсүз. Тили менен дагы, жүрөгү менен, дили менен дагы Аллахты тастыктайт. Ошон үчүн Абу Бакыр сахабанын ыйманы бүткүл үммөттөн кымбат. Бүткүл үммөттөн салмактуу да. Ушул сапарда бизге Аллах Таала 5 маал намазды белек кылган. Ким деген 5 маал намаз окуса, Алла насип кылса,
Ал инсан сураксыз, эсепсиз Аллах Тааланын бейишине кирет да. 5 эле мал намаз, 50 мал намазын соо берилет. Намаз улуу сапардан белек болуп келген. Намазды таштаганын зыяны көп, намаз окуганын пайдасы көп. Алымдар 12 000 пайдасын жазышкан китепке. Бир эле ден соолук эмес, 12 000 пайдасы. Эң акыркысы кайсы десе ден соолукка пайдалуу экен да. Намаз пайда жана дагы пайда. Ошондуктан баардыгыбыз намазга бекем болойлу. Бир да мүнөт кечиктирбейли. Колдон келсе намаздан мурда намазга даярдык көрөйлү. Намазды намаздай окуйлу. Жакшылап пайгамбарыбыз көргөзгөндөй, намазда кыймылдабай, намазда ыйлаган аракет кылып, намазда Аллах менен сүйлөшүп атабыз. Аллах субханаху ва тааланын алдында турабыз. Аллах субханаху ва таалага пенденин эң жакын учуру чекеси саждага тийген учур дейт. Эң сиз Аллага жакын учуруңуз. Бирок ошол учурда биз тезирээк кайтып калып атабыз. Тезирээк эле чекебизди саждадан көтөрүп жатабыз. Сажданы узун кылганды үйрөнөлү. Шашпай, рүкүлөрдү, намазды кичине намазга окшотолу. Намаз окуп бүткөндөн кийин биздин дуа тилектерибиз Аллах Таала кабыл кыла турган болсун. Намаз жакшы болсо нур көтөрүлүп, сиз менен бизге рахмат дуасын кылат экен. Бизге бейишке кирсин деп дуа кылат экен. Эгерде намаз эптеп болсо, анда сиз менен биз өз намазыбыздан өзүбүз уурдаган болуп калат экенбиз. Эң жаман уру болуп, биздин намазыбыз капкараңгы, капкара чүпөрөктөй көтөрүлүп, анан биздин жүзүбүзгө кыямат күнү урулат экен. Аллах бардыгыбызга 5 мал намазга бекем болуп, күндөн күнгө намазыбызды бекемдеп, пайгамбарыбыз кандай намаз окуган болсо, ошондой намаз окуганга мүмкүнчүлүк берсин.